Keyingi söz Tokторбаев Жеңишбек Шермаматовичте. Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар, урматтуу чакырылган коноктор, урматтуу Замирбек Курамаевич. Мынакей кечирим сурайм, бир аз сыркоолоп аттым элем. Замирбек Курамаевич, мынакей Бишкек шаарында 1-май Сверлов району, Чүй областарында Алан менен Ысык Ата, Ош областында Кара Суу району, Жалал Абад областында Базаркоргон району. Калган областтарда судьялар жетиштүүбү? Рахмат, ошо жетиштүү болгон үчүн ушул жетишсиз региондорго деп жанагынтип 1-2 деп сиздердин алдыңыздарга келип атабыз. Өзү ушунун баардыгы тең жана материалдык жактан дагы бир жолу айтылып атканда мамлекетибиздин мен түшүндүм, Замирбек Курамаевич. Мына караңыз, 1-май району 30 судьябыз бар экен. Сиздин караган, берген доклад боюнча 1-май району боюнча 24 иш караптыр. 6 судья бир айда бекерлеп отуруптур. Так получается. Мына сиздин берген маалымат боюнча карап койсоңуз. Аны карап, ошо биз изилдеп чыкканбыз, ошон үчүн ошо 1-май же болбосо тиги башка Сверлов деп ушул райондордун алып атабыз. Бул дагы биздин ушул колдон келишинче кылып аткан аракетибиз да. Замирбек Курамаевич, мен баардыгы тең Замирбек Курамаевич, мен айтайын дегеним, 1-майдан 2 судья алсаңыз эле болгудай экен да. 6 судья бир айда бекер отуруп атат. Ничего не делает, ничем занимается. Мынакей, карабайсыз мынакей. 24 иш караптыр. 30 судья болсо, 6 судья каякта жүрөт ал? Эмне иш кылды? Иш карап атышат. Хорошо. Так. Замирбек Курамаевич, да бир маселе. Мына эме боюнча Базаркоргон району боюнча буякта калктын саны 200 миң. Сузак районунда 315 миң. Буякка дагы бир межрайонный сотко бир судья сурап атасыз. Сузак районунда болгону 7 судья экен. Айка деле кошуп койбойсузбу? Кудай буйрса ошол материалдык жагын жана акча каражат жагын карап, бюджеттин акыбалын карап туруп, аяка да кошушубуз керек. Сөзсүз түрдө кошушубуз керек. Сузак районунда мен өзүм иштеп келгем, билем, калктын саны көп. Татаал иштер да бар ал жерде дагы. Ушулардын баарын эске алып көбөйтсөк жакшы болот эле. Кийин дагы бир жолу келербиз, ошондо сиздер колдоп берсеңиздер, алардыкын да көбөйтөбүз. Замирбек Курамаевич, мына бюджет карайлы, акча жок дейсиз. Жогорку кеңеш, жогорку соттун алдына барсаң, жалаң кымбат баалуу машиналар турат. X5 модели, X7, Геленваген, Lexus 570, Toyota 300 машиналар турат. Каяктан аларын? Акча жок дейт судьяларда, акча жок дейсиз. Анда алар асмандан эле алышып, асмандан келип калдыбы? Же Кудайым, мына сен жогорку соттун судьясы экенсиң, мо сен 570 айда деп бердиби? Же мен сага мо Геленвагенди айда деп бердиби? Кандай жооп бересиз буга? Рахмат, Жеңишбек Шермаматович. Бай соттор да бар, анан кедей соттор да бар өзүчө. Анан эмне кыл дейсиз? Өзү сиз абдан туура айтып атасыз да. Мен да көрөм ошондой бай соттордучу. Анан кээде мен да тамашалап сурайм, силердин самолетуңар же вертолетуңар барбы депчи. Анан кандай жол менен байыган, кандай жол менен алган, аны өзүңүздөр көрүп атасыздар. Акыркы учурда көптөгөн судьялар, жогорку соттун судьялары жумуштан кетишти, же болбосо кылмыш жоопкерчилигине тартылып жатышат. Албетте, муну эми мен өзү кыргыз эли байыган жакшы болот. Соттору дагы, башка карапайым адамы дагы, депутаттар да байыса аябай сон болот да, ошондо биз ойлойбуз да, ой, элибиз байып аттыр, демек мамлекетибиз да бай деп айтат элек да. Анан эми алардын ыплас иштер менен байып атканы болсо, чересчур байып кетип атпайбы? Замирбек Курамаевич, байысын, маселе жок, байыңыздар. Но ашыкча байып кетип атпайсыңарбы? Жанагы Камил Осмоналиев деген судьяны, ал миллиардер судья экен да. Откуда у него деньги? Откуда? Мен вообще түшүнбөйм. 10 үйү бар экен, 10 квартирасы бар экен, 10 машинасы бар экен. Замирбек Курамаевич, бул жердечи мен чисто мындай жүрөгүмдөн айтып атам да, элдин сөзүн айтып атам. Мен сизди сыңгалайын деген жерим жок, урматтуу судья.
Ошон үчүн менин сын пикиримди туура кабыл алып, ушул маселелерге көңүл буруңуз. Ато элдин ишеничи силерге күндөн күнгө азайып баратат. Рахмат, Жеңишбек Шермаматович. Мейли. Şu байларды, кедейлердин баарын тең бир сыйра дагы анализдеп көрөлүчү. Мейли. Урматтуу Замир Курамаевич, ошол эми бул мыйзам долбоору боюнча эмес, мен мыйзам долбоорун колдойм. Эл көбөйдү, кылмыштын саны да көп, соттор жетишпей жатат. Мен мыйзам долбоорун колдойм. Бирок бир элдин атынан суранып Экинчи микрофон. Урматтуу Замир Курамаевич, мен жогоруда айтып кеттим, мен колдойм. Мыйзам долбоорун мынакей элдин саны абдан көбөйдү. Мурда 5,5 миллион болсо, азыр 7 миллион болдук. Ошого жараша соттун кызматкерлери да көп болуш керек. Мен мыйзам долбоорун колдойм. Элдин атынан бир сизден мыйзам чегинде жардам берүүңүздөрдү депутаттарга да кат жаздым, ар бир фракциянын лидерлерине кат жаздым, сизге да кат жаздым, бирок жооп келген жок. Мындан 7 жыл мурда биздин көзү азиз Гүлназ Жүзбаева деген кызыбыз кылмышкер болуп калат да, эмичи? Япония мамлекетинен $113,000 грант утуп алат. Ал жанында коштоп жүргөн зрячий девушка теги кыздын көрбөгөндүгүнөн пайдаланып, өзүн оформдетип алат. Квартиранычы ушул сот процесси 7 жылдан бери уланат экен. Районный суд позже нее решает, городской суд тоже позже нее решает. Жогорку сотко келгенде эле кайтып 2 жолу жогорку сотко келип, бузуп, биринчи стадияга жиберип коюптур да. Урматтуу Замирбек Курамаевич, ушул ишти өзүңүз көзөмөлүңүзгө алып, элдин атынан мен сизден суранам, мыйзам чегинде карап беришиңизди суранам.